Өнүккөн өлкөлөрдө, Японияда, Финляндияда, Швецияда, Германияда bir sutkada ballar 1 saat, 2 saat ele telefonga kiret eкен. Көрүп атасыңарбы? Калган убакта кирбейт. Биринчиси ден соолугу үчүн киргизбейт. Бул тамам мээңерди уулантырып жатат бул. Birincisi ne için eken? Den soğuk. İkincisi zehn degen var. Zehn degeni bu bilim alıuga adamga ötkürlüktü berүүчү жөндөм. Зээндүүлүк дейт. Зээндүүлүктү мокотуп таштайт экен мына ал. Түшүндүңөрбү? Үчүнчүсү adamın meyesinde 80 milyardan 100 milyarga çeyin neyronlar bolot eken. Oşolar oygonot, tormuz bolot, oygonot biyologiyada. Emi oşolar mınavının içindeki düylüktürgüçtör menen oygongondo kerek bilimder menen oygonboy koyot eken. Atken oşolar oygonu büttü. Mine bolşini nada deyt. Bilim alganda iştebey kalat degen da oygongo. Жеткизип атам. Барзы. Адам билимге келгенде окуп болуп иштеке алууга каласың. Мугайым түшүндүрүп атат, түшүнбөй атасың. Демек уже мээңе чарчаган. Кечке тикток жеп башка нерсе менен отуруп чарчаганда алууга калат. Жаңы тема. Түшүндүңөрбү? Үчүнчүсү. Төртүнчүсү. Биздин мээбизде актив иштеп турган ассоциацияга барып турган нейрондор азыркы жашыңарда, азыркы абалыңарда şu жашыңарга жараша, абалыңарга жараша гана маалыматты ала алат. Ал эми ал маалыматтын силерге керек химия, физика же кыргыз тил, адабият, орус тил, англис тилинин ордуга мынанын ичидеги керек эмес маалымат менен толуп калгандан кийин чайнекке пиялага сууду толтургандан кийин лайка суу менен же шор суу менен таза суу киреби у жерге? Жок. Ana ошондой болуп калган башы. Жеттиби? Экинчи, үчүнчү умозаключение. Төртүнчүсү. Мынауну Англиядагы окумуштуулар эсептеп чыгыптыр. Телефондогу маалымат өтө ыкчам, интернеттеги ыкчам, тез, анан даяр образдар боюнча мээге барат экен. Hiç ойлонбойсуң. Шарт этип эле мына колуңардагыла көрдүң, алдың, мээңе барды. Көрдүң, алдың, даяр образ мээңе барды. Ал эми kitepti oku alganda аны силер көрүп эле албайт экенсиңер. Окуйсуң, окуп жатканда мээдеги баягы нейрондор, клеткалар иштейт. Информациялар бөлөк барып туруп, анан мээде образы түзүлөт экен. Башкача айтканда, китеп менен иштеп алган маалымат мээде образ болушка чейин мээде иш жүрөт экен. Натыйжада мээнин клеткалары иштейт экен. Ал эми интернеттен алган маалыматта иштеш не обязательно экен. Даяр бойдон барат. Демек, тез барып тез алды, тез барып тез алды, тез барып тез алды. Бул азыр бир термин бар. Классификация, деформация. Башкача айтканда, мынау мээнин функциясы бая ой жүгүртүү, эстеп калуу, образдарды түзүү, байланыштыруу дегендерди аткарбай жүрүп, внимание, токтойт экен. Токтойт. Түшүндүңөрбү? Аны англиялык окумуштуулар талдаганда мындай чыгыптыр. Акыркы 10 жыл, 20 жылдын ичинде кагаз китепке караганда электрондук китепти интернеттен маалыматты көп алгандардын пайдасы
malumatlуулuk darajası ösüptür. Kolu көтөргөн. Ösüptür. Malumatты. Уровень информационности возросла. Ösüptür. Эми ойлоо жөндөмү төмөндөй түшүп кетти. Түшүндүңөрбү? Мына айырмасы. О, mana o 60 yaşındaki